Тоң районунда балык чарбасын өнүктүрүү багытында улуттук борбор курулууда. Аймактагы балык өстүрүү ишканасындагы бул объект бүткөрүлсө, заманбап инкубациялык цех, чабак бассейндери, окуу борбору, жатаканалар пайда болот. Белгилей кетсек, бул балык чарбасынын абалын жакшыртуу боюнча ишке ашып жаткан Борбор Азиядагы алгачкы курулуш. Мурун көлдүн жээгинен мисалы үчүн забойный цехке барып, балыкты кармап, ал жерден уругун алып келе турган болсок, бул цех 2-3 багытта иш алып барганга даяр болуп атат, Кудай буйруса. Ушул жерден уругун алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Икраларды салып, ушул жерде 40-45 күнгө чейин ушул жерде өсөт. 180 метр тереңдиктен скважина бурут этилип берилип атат, Кудай буйруса. Ал жумуштар деле аягына чыгып калды. Бул жерден атайын насос менен кирет дагы. Бул жерде фильтрлер коюлган. Буяктан фильтрделенип суу. Андан кийин суудагы жана бактерияларды өлтүргөн ультрафиолетовый лампа деп коет. Ошондон өтөт. Балык болгондон кийин анан ушул жерден тоюп берилип, ушул жерден багыла баштайт. Курулуш иштери, жанагы суу түтүктөрүн кошуу, андан сырткары жана балык өрдөп келе турган каналдары, ошонун баарын туташтырып, Кудайым буйруса, биздин мамлекетке бул абдан чоң, керектүү, Средний Азияда жок учебный центрды жана лабораторияны бизге ушу куруп берип атышат да. Ишкана 1965 жылы түптөлүп, ал эми андагы цехтердин курулганына дээрлик 50 жылдай убакыт болгон. Эскилиги жетип, мындай шартта иштөө жумушчуларга да ыңгайсыз болчу. Айрыкча кыш мезгилинде каралбай калган муздак жайда эмгектенүү кыйын эле. Бирок ага карабастан иш ыргагы азырынча эскисинде жүрүүдө. Ушу эскилиги жеткен цехтерде иштейбиз. Иштеш аябай эле кыйын. Суусу токтоп калса дагы балыктар өлүп калат. Ошон үчүн бул күнү түн иштейбиз. Азыр болсо бизге ушундай жакшы цехтер салынып атат. Бардык шарттары менен атайын студенттерге деп жатаканасы да бар, туалет, душу. Ал арада завод жайгашкан аймакка жетүүдө жол маселеси да негизги көйгөй. Бул аймакта азыр 50дөн ашык тургун жашайт. Балдарын район борборуна ташып барып окутууга аргасыз болуп келишет. Биздин ушул жерде жашаганыбыз эле 35-40 жылдын жүзү болуп келатат. Жолубуз ушу шифр тейинче. Балдарыбыз кыйналып кетти. Техникалар абдан кыйналды. Төгүлгөн кум шагыл ушу жолдун өңгүлдөнгүнөн жуулуп кетет. Анткени биз тоонун бетинде турабыз. Күнчыгыш муниципалдык ишканасынын жылдык иш планында 2 айда бир жолу түртүлүп турат. Жарандардын кайрылуусу менен ошондой эле айыл өкмөттүн тапшырмасынын негизинде да грейдер техникасы менен жолу түртүлүп түзөлүп турат. Бокомбаев Родзавод жолун асфальттоо бул жогору жактан чечилип келет. Тоң балык өстүрүү ишканасы мамлекеттин карамагындагы жалгыз ишкана. Бүгүнкү күндө мында 7 кызматкер иш алып барат. Балык чарбасын колдоо максатында ишке ашып жаткан курулуш 2026 жылы аяктаган турат. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.